Урматтуу футзал сүйүүчүлөрү, Мурас жана Фарватер командасынын ортосундагы беттеш башталуу алдында турат. Жыйынтыгында 8 упай, Мурас 3 оюн өткөргөн, баарында жеңиш жана 9 упай. Эгерде бүгүн Мурас ийгилик жаратса, анда Алимов менен Манас Абдырасыл уулу Стилексте жүрөт, Юлдашбай болсо Фарватерда жүрөт. Тастанысбеков гол! Айдостун буттарынын арасынан ошентип өткөрүп киргизип кетти дагы. Ошондо Мурас командасы 1-0 менен алдыга жөнтүс алдыга сүрөй турган оюнчу эмес, жок дегенде каташылык кетирбей турган. Ой, гол! Айдос Жолдарбек уулу! Стилинде борбордук бөлүккө чейин келип аттı эле. Айдос Жолдарбек уулу аны жазалады. Айдос көп алып келүү. Тагыраагы оюн таласында башка атаандаштарга салыштырмалуу бир оюнчу көп жүргөндөй бир жагдайды түзүү. Ал учурда Азамат Исабеков гол жаратты. Киргизип эсепти 2-1 жеткирди. Азамат Исабековдун быйылкы сезондогу оюну өтө жагып атат. Бол көрбөгөндөй. Жок, бул жерде Дилшат эмес, демек, Дилшат Кадыров экен. Жана Юлдашбай Салимбаев, Дилшат Кадыров, жана анын соккусу гол. Дилшат Кадыров ошентип эсепти теңеди. Ошентип жыйынтыгында бул комбинация голго алып келди. 6 минута 42 секунда калды. Жана алса сокку гол! Мына жооп деп ушуну айтуу керек. Маталиев ошентип Айдосту чөгөлөттү. Сөздүн түз маанисинде дагы, кыйыр маанисинде дагы. Юлдашбай Салимбаев топ менен. Жана азыр болсо гол! Лифти жазгырып туруп, ошентип дарбаза торуна топту умчулгады. Өтө керемет көрүнүш. Өтө мыкты оюнчу албетте. Кыргыз футзалында улуттук курама команда дагы бир гол! Жана Дилшат Кадыров хет-трик жасады. Азамат Исабековтар менен чогуу жүргөн кезинде кимдин тактикасы туура болсо ошол ийгилик жаратат. Алгач Мурастын тактикасы күчтүү болуп аткан. Жана гол! Жок, колу менен ыргыткан болчу. Бул гол эмес. Топтун алгачкы багытын көрбөй алышы мүмкүн болчу. Бирок Мирлан Абдыкадыров бол көрбөгөндө тажрыйбалуу, анын буттарын Азат Исабеков сүйүнгөнүнүн белгиси катары кабыл алсак болот. Эсеп 4-4. Кандай сонун гол кирди. Башы менен бир аз эреже бузуулардын саны дагы бул жакта 4-4. Бардык жагынан бирдей эки команда. Азамат Исабеков! Азыр бул жерде Бекболот Акматалиевди Фарватердин оюнчулары үчүн күтүүсүз. Ал эми Азамат Исабеков аны күтүп турган. Жана андан топту алып коюшту. Ильяс Чотбаев топту өзүндө көп кармап койду. Албетте көп кармап койду. Мына ошонун жыйынтыгын көрүп калды. Юлдашбай Салимбаев эмгити менен бүкөрүнө. Кандай драмалуу беттеш. Бир оюндан экинчиси. Ошентип Айдос ыргытты, сокку узатканга жетишпейт. Өзү аркылуу сокку узатып, азыр жамбаштап жатып алды энди элдеги Маналиев. Ошентип бул беттеш 5-5 эсебинде жыйынтыкталды. Беттештин мыкты оюнчусу менин пикиримде Юлдашбай.